Кыргыз адабият сабагы 10-класс тема Тоголок молдонун өмүр жолу. Кайтарым байланыш. Кыргыз кол жазма адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Тоголок молдо 1860-жылы Нарын өрөөнүндөгү Куртка деген жерде туулган. Атасы Абдырахман ашкан кедей адам болгон. Ошондуктан ал чоң атасы Музоокенин колунда чоңоюп, айылдык молдодон кат сабатын ачканга мүмкүндүк алат. Оор турмуштун азабынан чүйгө келип жашайт. Ар кимдин колунда малай жүрөт. 1915-жылы Тогуз Торого көчүп кетет. Октябрь революциясынын 1917-жылы Тогуз Тородон угат. Бул жерден да туруктуу жай таппай 1923-жылы кайрадан Курткага көчүп келет. Тилекке каршы Тоголок молдо өзүнүн ырларын качан жаза баштаган? Революцияга чейинки кол жазмалары сакталганбы? Эгер сакталбай калса, эмне үчүн экенин, акындын чыгармачылыгын изилдеген бир дагы окумуштуу далилдүү түрдө айта албайт. Акын 1942-жылга чейин жашаганына карабастан, анын кол жазмаларын иреттеп тартипке келтирген бир дагы окумуштуу болгон эмес. Акындын Кемчонтой, Эшек менен Булбул, Жер жана анын балдары, Таалым кызы менен Көбүктүн айтышканы жана башка ушул сыяктуу чыгармалары бар. Акын 1942-жылы каза болгон. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен Аскарова Айзат.